Агай жазган сатиралардан резонанс жаратып турган, бирөөлөрдүн бир ачуусун келтирип турган оор деген сатираларды жалгыз гана коркпой Тынар Курбаналиев гана ойной алышчу дешет. Бул канчалык чындык? Туура. Бул 100% туура. Рахман Разыков менен Тынар Курбаналиевди 120 кой депутаттын артынан суракка чакырганы расмы? Мен суракка барып келдим, 120 койдун артынан деген экөөнүн тең уккан эмесмин. Тынар Курбаналиев бир кездерде өтө популярдуу кезинде туу чокуздан жеткенде бир эркелик мененби же жаңылыштык мененби устатын Рахман Разыковду катуу капа кылып кийин кечирим сураганы бар дешет. Туура. Эң алгачкы президенттердин бири Курманбек Бакиев Рахман Разыковдун өнөрүн сыйлап, баалап, театр менен гастролдоп жүр деп улам миңизген экен. Бешилик театр ачылганда эң биринчи агайды колдоп демеурчү болгон ким болгон? Камчыбек Ташиев Кыдырчаевич болгон экен. Эң башында ушул агабыз спонсор болгон экен. Чыгармачылык менен иштеп жүргөн бир ырчы, буудул кыз сизди катуу сүйүп атат. Ох. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто кыргыз элине таанымал, баарыңыздар билген Рахман Разыков агайдын уулу Канибек Разыков агабыз келип отурат. Бүгүнкү эфир негизгиси Рахман Разыков агайыбызды эскерүү, ошонун чыгармачылыгы, кылган иштери жөнүндө сүйлөшөлү деп турабыз. Эфирдин башында сүйлөшүп алсак, мен сизге байланышканда кандай суроолор берилбеш керек десем, биз суроо тандабайбыз дедиңиз. Ооба. Эфирдин убагында оорураак суроолор келип калып, эфир бүткөндөн кийин бул жерин алып коелу, тигил жерин алып коелу деп сиз жактан бир сунуштар, чалуулар болбойт деген үмүттөмүн. Ооба. Эфирдин акырында муну кошуп коелу десем макулбу? Жок, бизде андай да сунуш кабыл алынбайт. Айта турган нерсени ошо эфирден айтыш керек. Макул болду. Эми жашыра турган эчтеке жок, Кудай кааласа. Эң биринчи эфирдин башын 6 декабрда буйруса Рахман Разыков агайыбыздын эскерүү концерт кечесин Бишкекке берген турасыздар. Ошол жөнүндө бир кыска айтып өтсөңүз. Бул концерт негизи ушул атам бул дүйнө менен кош айтышканда эле пландалып башталган. Бир жылдан кийин көпчүлүгү бул концертти 1 айдан кийин эле кылбайсыңбы, 6 айдан кийин эле кылбайсыңбы деген аябай көптөгөн сунуштар түшкөн бизгечи. Анан атам продюсери Рысбек Жабиров, ал киши ушул агайдын жазып бүтпөй калган китеби бар эле Канибек. Ошол китебин мага тапшырган, аманат кылып, ошол китепти мен бүтүрөйүн. Андан кийин ошол китептин ачылышы менен агайдын эскерүүсүн чогуу өткөрөбүз деген сүйлөшүүлөр болгон. Анан ал китеп бүткөндөн кийин китепти ачылышы менен эскерүүнү чогуу өткөрөбүз деп атканда атамдын 3-чү аялы Дилеже. Атамдын 3 аялы бар да. Атам бактылуу адам болгон да. Анан ушул китептин ачылышын мен өткөрөйүн, уруксат берсеңер деп сүйлөшүлүп, ошол Дилеже китептин ачылышын сонун кылып өткөрдү. Атам жакындарын чакырып, Дилеже өзү чыгарып ошол китепти, аны жазган Рысбек Жабиров. Андан кийин эле ошол бизге уруксат берди, эми өткөрсөңөр болот эскерүү концертин деп. Анан ушул күнгө туура келип, Кудайым буйруган экен. 6 декабрда буйруса өткөрөбүз. Агай 3 айыл менен бир кезде жашаганбы же? Атам 3 айыл менен бир кезде эле жашаган, ооба. Эч кимис менен ажырашкан эмес. Үчөө менен тең жашаган. Мен өзүм 2-нчи айылдан болом. Аны да айтып коеюн сразу. Ошол 3 айылынан 3 кыз, 3 уул. Ага да азыр келебиз. Алгачкы суроо. Агай 17 жашында болгон жазды. Ал оон ырдалып жүрөт. Ыр жазды, сатира жазды, тамсил жазды, актер болду, сценарий жазды, куудул болду. Биз билбеген кандай өнөрү калды? Бизнесмен болду, саясатчы болду. Дагы эмнени биз билбейбиз? Атам бир гана депутат болбоду да. Ушул депутат болоюн деген эң чоң үмүтү бар эле да. Ошол баягы сахнада айтылган сатираларын элдин жогору жакка жетпей калган үнүн ошол трибунадан туруп айтсам аябай жакшы болот деген чоң үмүтү бар эле. Ошол нерсе болбой калды. Калганы бүт эле болду. Элдин түшүнүгүндө
депутат адам сүймөнчүлүккө ээ болбойт, сөзсүз бир катага жол берет. Агай антип коркчу эмес беле, элдин сүймөнчүлүгүнөн ажырап калам, элдин сүймөнчүлүгүндө кудул болуп эле жүрө берейин деген ойлор келчү беле? Эми беш кол тең эмес, эми баягы жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дегендей, билбейм, эми жаңылса жаңылып деле калмак. Эми бирок атам элдин жүрөгүнөн ушул сатира жагынан орун алган үчүн, элдин жүзүнө күлкү тартуулаган үчүн, элге аябай жакшы жагынан көрүнгөн. Эми депутат болгондон кийин эми ошол нерсеге даяр болгон да ал кишичи. Депутат болсом деле элдин жүрөгүнөн орун алам депчи. Агай өзү бир топ киного катышты, актерлук кылып. Анан Асман кино компаниясы менен өзүн өлтүрүү жөнүндө сценарий жазып кино тартып баштаган. Аягына чыктыбы? Ал кинонун аты Эрен. Ал кино аягына чыкпай калды. Себеби жанагы ковид учурунда кинонун почти бир 80% тартылып, анан кайра дагы улантылып атканда ковид кайра күчөп кетип, ал кино токтотулуп калган. Ковид күчөгөндөн кийин эле атам коронавирус болуп, бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Азыр кино эмне болду аягы? Ал кино чынын айтканда спонсор жок болуп, ага бир $15,000 акча керек болуп калып, токтотулуп калган ошол боюнча. Азыркы учурда чыкпай турат. Бирок Кудайым буйруса ушул 2024 ал кинону мен азыр сүйлөшүп атам, бүтүрөйүн деген аракеттемин. Ал кинодон башка дагы агайдын кандай иштери калды бүтпөй? Баштап калып калган. Атам негизи көп эле иштери бүтпөй калды. Атам мындай киши эле да. Мисалы үчүн мен бир жумушту жасасам, ошол жумушту аягына чыгарып, андан кийин экинчи жумушка өтөм да. Атам андай эмес эле да. Атам сатирада жазып кете берет эле, кинода тартып кете берет эле, ырда жазып кете берет эле. Бизнеспи? Давай бизнес деле кыла беребиз деп аны деле кылып кете берет эле. Бизнестин дагы бир эле жолун алып кетпестен ар кайсы тармактан алып кетет эле да. Кытайдан инвестор алып келип аткан, өзбекстандыктар менен сүйлөшүп аткан, ушундай да Кыргызстандан таш кесип аткан, билбейм, ушунча нерсеге кантип жетишет эле атам. Үйдө деле көп турбайт эле ошондайынанчы. Рахман агай, негизгиси биз куудул жагынан тааныбыз, эң негизги. Ушундай сөз бар, кыргыз куудулдарынын жалпы баарынын дээрлик материалдарын агай жазып берчү дешет. Кайсы куудулдар агайга жаздырбай өзү аткарды? Айта алышабы, биз агайга жаздырган жокпуз деген куудул барбы Кыргызстанда? Биз агайга жаздырган эмеспиз деген куудул мен чынын айтсам жок болсо керек деп ойлойм. Себеби ушул канча куудулдардын баардыгы интермедиа ойносо дагы, өзү жазып ойносо дагы, баары бир ушул атам алып келип көрсөтүп, бир интермедиасын болсо дагычы көрсөтүп, ушул кандай чыгыптыр, ойносок болобу деп ой пикир алган болсо керек деп ойлойм да. Эми жоролор куудулдар тамаша тобун айтышым мүмкүн. Дагы билбейм. Күмөндөр Абулов, Айша атам. Мен билгенде. Эми улуулар Келдибек Ниязовдорго эми атам жазган эмес. Анан эми калган куудулдарга бүт эле жазып берди деп ойлойм. Агайдын жанында шакирти көп жүргөн адам катары балазы сиз, андан сырткары экинчи эле Тынар Курбаналиев көп жүрдү дейт, чынбы? Эми негизинде ошол шакирттердин арасынан эң мыкты өзүнүн таланты менен таанылып, сурулуп чыккан бул Тынар Курбаналиев болгон. Анын үстүнө Тынар Курбаналиевге атам көбүрөөк басым жасаган. Ошону таптаган, эмне деп коет, даярдаган, сатиралардын күчтүүсүн ошол адамга жазып берген. Тынар Курбаналиев игрок эле да. Агай жазган сатиралардан резонанс жаратып турган, бирөөлөрдүн бир ачуусун келтирип турган оор деген сатираларды жалгыз гана коркпой Тынар Курбаналиев гана ойной алышчы дешет. Бул канчалык чындык? Туура. Бул 100% туура. Себеби Тынар Курбаналиев ойнойт эле, артында атам турат эле. Ойноп атканда дагы Тынар, сен бул жерин мындай кылбайт, бул жерин айтпа, бул жери туура келбейт, бул жери туура келет. Сөзсүз атам көзөмөлдөп турчу да, ар бир айтылып аткан сөздү. Кыргызга өтө белгилүү болгон легендарлуу чыгарма 120 кой деген интермедиа чыкты.
ошол интервьюданын артынан бир топ депутаттар сотко беребиз дегендер чыкты. Рахман Разыков менен Тынар Курбаналиевди 120 кой депутаттын артынан суракка чакырганы расбы? Мен чынын айтсам суракка чакырылганы рас эмес го дейм. Себеби мен суракка барып келдим 120 койдун артынан деген экөөнөн тең уккан эмесмин. Чынын айтсам. Аягы кантип бүттү? Мисалы депутаттар дебатка чейин барышты. Ошол интермедианын арасында элди бөлгөн сөздөр барбы деп талкууга түштү, изилденди, чоңдор комиссиялардан өттү. Аягы эмне бүттү? Билбейм аны точно. Менин баягы өзүм билген нерсени айтып берейин да, билбеген нерсеме жөн эле мындай сөз кошо бербейин. Мен чынын айтсам бул жөнүндө эч кабарым жок экен. Бунун аягы кандай бүттү, муну менен депутаттар кандай ызылдады, бул жөнүндө такыр оюм жок экен. Бирок бул 120 кой деген сатиранын идеясын тапкан Тынар Курбаналиевдин бир тууган агасы Раматылык Кубаныч Курбаналиев болгон экен да. Анан муну көркөмдөп жазып даярдап берген атам болгон. Рахман агайдын бир айтканы бар. Ошол 120 кой сатирасынан кийин депутаттар бар чычалап жүргөндө Өмүрбек Тегебаев ыраазы болуп, белек берем деди. Эмне белек берди? Белек берем деген уккан эмесмин. Бирок ыраазы болуп айтты деген уккам. Белек берди дегени бул сиз уккан эмессиз? Жок, уккан эмесмин, көргөн эмесмин. Ошол эле Тынар Курбаналиев бир кездерде өтө популярдуу кезинде туу чокусуна жеткенде бир эркелик мененби же жаңылыштык мененби устатын Рахман Разыковду катуу капа кылып, кийин кечирим сураганы бар дешет. Туура. Кандай болду эле окуя? Бул эми пикир келишпештиктен эле болуп чыккан го дейм эми бул эми. Экөө баягы жумушта тарынычтар болот да. Сөзсүз. Ошол тарынычтардын артынан экөө 4 жыл, 3 жылбы? 3 жылдай жолукпай концерт койбой чогуу жолукпай да калышты. Андан кийин Тынар аке баягы эми кичүү шакирти атамы чакырып, баштан аякка чейин сарпай кылып, ошто Жамыл Камчиев, Айша там экөөнү алып барып конок кылып кечирим сураганы точно билем. Неден тарыныш чыкканын билбейсиз? Билбейм бирок эмнеден тарыныш чыккан. Эми бул эми чоң адамдар эмне болуп урушуп кеттиңер, эмне болду силерге деп дагы сураш кыйыныраак эми буларданчы. Эми точно билем акча эмес да. Соцсеттерде Тынар Курбаналиев устатынан концерттен түшкөн акчанын талашыптыр деген маалымат, бул сиз жалганга чыгарасыз. Акча талаш. Бул көрө албастардын жазганы деп эсептейсиз? Ооба, себеби бул акчаны Тынар Курбаналиев менен атам түшкөн акчаны бизге бөлүнгөндөн кийин экөө тең бөлөт да акчаны. Тынар Курбаналиев деле 400 миң алат, атам деле 400 миң алат. Ошол эле сумма. Сен мен шакиртимсиң, сен азыраак алышың керек, мен устатың, мен көп алышым керек деген болгон эмес. Себеби бул жерде договор ушундай болгон экен. Мен сатира жазып берем, сен ойнойсуң балдар менен кошо. Мен арасында чыгып ойноп берем. Экөөбүз чогуу иштешебиз деген ушундай бир келишүүлөр болгон экен. Агайдын жалпы шакирттери өзүнүн айтымына караганда, мындай жалпы жолдон алганда 60тан ашык шакиртим бар деген уккам. Балким андан көп, балким 100, балким 150. Жалпы шакирттери биригип, агай бар кезде. Устат, сиздин артыңыздан бир таанылыкта бир ыраазычылык билдирип, чогулуп бир унаа мингизе алыштыбы? Эми жалпы бардыгы чогулуп ыраазычылык билдирген эмес, бардыгы чогулуп да. Бирок жалгыздан ушул өзүнүн шакирттери эң алгачкы концерттерин койгондо устат сизге рахмат деп сусар тебете кийгизип ат мингизгендери бул бар. Видеодо деле бар. Эми унаа мингизгендери жок, эч ким унаа мингизген жок эми. Атам машинасы бар эле, ошон үчүн мингизбеген окшойт. Мурунку эң алгачкы президенттердин бири Курманбек Бакиев.
Рахман Разыковдун өнөрүн сыйлап, баалап, театр менен гастролдоп жүр деп унаа мингизген экен. Андан башка кийинки кайсы президент, кайсы чиновниктер агайдын өнөрүн баалап, колдой алышты? Кандай колдоо көргөзүштү? Ошол Курманбек Бакиевдин машина берген билем, аппаратура алып берген. Себеби ал Беш көкүл деген атам кыздардан турган, ушундай тоо ачам деген, кыз бурак тобу дегендей элечи. Ошол Беш көкүл тобуна ушундай машина керек, аппаратура керек дегенде, ошондо аппаратура менен машина алып бергенин билем. Бешилик театр ачылганда, эң биринчи агайды колдоп демөөрчү болгон ким болгон? Атам Бешилик театрын 2001 жылы, адашпасам 2001 же 2000 жылы ачкан. Ачканда атам эң башында эле ушул демөөрчү керек болуп, себеби жаңыдан тоо ачылганда ага акча көп кетет, аны жакшы билесиң. Ошондо муну өзү деле айтып жүргөн, айткан Камчыбек Ташиев Кыдырчаевич болгон экен. Эң башында ушул агабыз спонсор болгон экен. Ушул Бешилик театрынын ачылып калышына эң чоң салымны кошкон адам болгон экен. Андан кийин эле Беш айры деген тоо ачылды. Беш тапан, Беш абашка, Беш кемпир деген куудулар тобу ачылып, элге кызмат кылып келип атат. Агайдын көп саналаштары, достору, шакирттери айтып калат, агай өтө ишенчек, ак көңүл, берешен адам болчу деп. Агайдын ак көңүлдүгүнөн пайдаланып, алдап кеткендер болдубу? Атам эми негизи чындап эле ишенчек болгон, ак көңүл болгон. Атам кайрымдуулукту көп жасаган адам болгон. Ал кайрымдуулукту жасаганда дагы бир эле жолу жасап калбастан, анын ээрчитип алып, көрүнгөн жерге алып кирип, мого мындай жардам кылып кой деген кайрымдуулукту жасаган адам болгон да негизичи. Анан атам алдап кеткендер көп эле болгон эми. Кайрымдуулуктардан бир мисал келтирсек, бирөөнүн бөйрөгүнбү алмаштырып берген Кадырбек. Ысык көлдүк. Ал менен кантип таанышкан, кантип алмаштырып, каражатты кантип таап берген? Аны менен кантип таанышкан чынын айтсам билбейм. Бирок концерт коюп барганда агайга жардам сурап сахнага келген. Балким ошондой болгондур. Анысын точно так маалымат билбейт экенмин, бирок ал киши менен азыркыга чейин биз катташабыз. Кече ошол Назбийке деген кыз. Ал кыз мына Кудайым шыпасын берип, эми балким ошо атам себепчи болуп калды, дагы башка колунда бар инсандар себепчи болуп, ошол кыз мына бойго жетип, мен кече жакында Бишкекте ресторандардын биринде турмушка чыкты. Ал тойго бизди чакырды. Мен келип конок болдук. Концерт коюп эле, концерттен түшкөн акчаны эле ошол жака которуп, урналарды коюп концерттерге, Бишкектеги чоң концерттерге ошентип эле жардамды көп эле берди. Рахман агайды алдап кеткендер болду деген себебим, агай көп топторду ачты, куудулар чыгарды. Акыркы ачкан топтордун бири Беш абашка, Беш кемпир деген топ ачылды. Анын ичинде Нурхат Докторбеков, Гүлжайна Атаханова, ошонун ичинде Шергазы Оролов деген жигит болгон экен. Беш абашка, Беш кемпирден балдара баш көз болду деп Шергазы Ороловго тапшырып, агай Ауди үлгүсүндөгү автоунаа алып бериптир. Шергазы Оролов Аудини сатып, акчасын жок кылып, агайга карматпай качып кеткен дейт. Чынбы ушул? Жок. Ауди болбосо керек эле. Ауди Митсубиси? Жок, Митсубиси болсо керек эле. Себеби бул кандай болгон окуя? Бул машинаны алып бергенин себеби, ошол машинаны минип, ошол концертти уюштуруп жүрөсүн деп алып бергенин билем. Бул машинаны бирок Шергазы Ороловдун өзүнө алып берген эмес. Группага алып берген. Сен минесиң деп алып берген. Анан ал жигит машинаны алып келип Бишкекке. Көп деле минген эмес да, машина бузулуп аябай элечи. Бузулуп, анан эсток алып барып токтотулуп, кайра оңдоп, анан агай ушуну сатып эле салбайлыбы деп атканда экөөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдү угуп калгам да менчи.
Анан мен ал машинаны айдап жүргөндө эле мен кайра Бештапанга кетип калганмын. Себеби мен Бешчиликте, Беш Абышка Беш Кемпирде да иштегенмин да. Беш Абышка Беш Кемпирге толуктап кетейин. Болсунбек Истакеев менен экөөбүздү алып барган. Ушул жаңы балдарга силер мындай жардам берип койгула башында. Ушуларга үйрөтүп койгула депчи. Анан экөөбүз иштеп жүрүп, Ильяс Иманалиев келип, үчөөбүз чогуу иштешип жүрүп, анан кийин үчөөбүз чыгып кеткенбиз ал группаданчы. Бештапанга кетип калганбыз кайра. Анан ошол биз кеткенден кийин ал машина эмне болду, каяка кетти, сатып ийдиби же атама бердиби акчасын, ал жөнүндө такыр кабарым жок экен да. Эми сурап атканым эң жакыны баласы болгон үчүн билеби деген ойдомун. Балким эми өзүңүз билесиз, балким Шергази Ороловдун көңүлү үчүн айта албай аткандырсыз. Жок, мен точно билем, эми Шергази ал менен доспуз, эми агайыны доспуз. Шергазыга алып берген чындап билем. Бирок аны Шергази сатып, акчасын өзү иштетип, атама бербей койду. Сиз аны тааныйсыз, досуңуз. Негизи андан башка жаман кылыктар бар беле? Же негизи жакшы эле бала, антип айта албайбызбы? Балким биз жала жаап атабыз. Шергазынын жаман жагы менен группада жүргөндө Беш Абышка Беш Кемпирдеги жигиттерди сабап, уруп, агайга айтпай группадан чыгарып жиберген күндөр бар экен. Мен ошентип мага айтты. Эме Шергази мындай да, кыздарды чындап эле Гүлжайна Атакановага тапшырганын билем. Сен ушуларды карап жүрүп, себеби атам Такай биз менен чогуу гастролдо жүрө албайт эле. Анан балдарды Шергазыга тапшырса, тапшырганы балким чындыр. Анан эми жаштык кез баягы чачын алып кел десе, башын кошо алып келип ошондой учурлар болсо керек деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Агай чыгармачылык менен эле чектелбей, бизнеске да кызыкчу, биз угуп алчык. Эң алгачкы бизнестердин бири Тажикстандан алюминий ташып иштеген. Коргошун алюминий негизи ушул тарапты ташып, Кыргызстанга чейин даже мамлекеттик милициялар кайтарып алып келип жардам берген деген чоң бизнес кылган экен. Андан башка кандай бизнестерди кылды? Андан башка шоу бизнес менен жүргөн. Атам ага чейин пияз ташыган, пияздан банкрот болгон өтө чоң. Вагондо пияздар ирип чирип кеткен. Кытайга коргошун ташыган, Кыргызстандан Тажикстанга алюмин ташыган. Анан дагы бизнестери кандай? Ошол акыркы бизнестеринен ошол Жалал Абадта Ана Кызылда таш кесе турган Кытайдан инвесторлорду алып келип, ошолор менен эми ишти баштайбыз дегенде бул дүйнө менен кошо айтышып кетти. Мен билген бизнестер ушулар экен да. Алтын кенинде иштеди. Дагы каякта иштеди. Көп. Дагы бир маселе бар. Агайдан чет өлкөлөрү дагы мындай кооптонгон мамлекеттер бар экен деген бар. Алардын бири агай Кытайга киргенден баштап чыкканга чейин камералардын баарынан күзөтүп, милициялар артынан жүргөн дешет. Бул окуя болгондо сиз да бар экенсиз ошонун ичинде. Бул кандай болду жалпы? Кытайга гастролго барганбыз, эми канча киши баргансыздар? 5 барганбыз. 4 барганбыз экен. Болсунбек Истакеев, мен, Гүлжайна Атаканова, Ильяс Иманалиев, Сайызбек Сейитказиев барам деп, ошондо агасы аябай катуу ооруп, анан өтүп кетип барбай калган да. Анан 4 концерт койгон барганбыз. Барып анан Кулжа деген жер бар экен Кытайда. Кулжа деген жерге барып концерт коюп, эми концерт эмес, мындай чай концерт койгонбуз. Себеби ал жерде концерт койгонго биринчиден уруксат аябай көп жерден алыш керек экен. Ал жака концерт койгон барганда дагы биринчи сатираларыны кагаздын бетине түшүрүп, ал Кытай тилине которулуп, анан кийин алар окуп, көрүп, туура келсе уруксат берет экен да.
ошентип барганбыз. Ал жерде ашыкча сөз сүйлөбөйсүң, ошол кагаз бетине сүйлөгөн сөздөрдү эле сүйлөйсүң. Чай концерт болгон, аябай сонун болгон. Эми кытайлык кыргыздар концерттен кийин койсой бир үйдө конок кылышкан. Конок болуп отурсак эле сакчылар келип калды. Алар да сакчы дейт экен. Милициялар да. Ошол жерде канча улут жашаган болсо, ар бир улуттан бирден милиция жүрөт экен. Чогуу жүрүшөт экен да буларчы. Анан эми отурсак эле ошо кытайлык кыргыз милиция жигит кирип келип эле Рахман байке, мен сизди тааныймын, талантыңызга баа беремин, рахмат келгениңизге. Эми сиз бул үйдө конок болгонго болбойт. Эмнеге деп атам ошентсе, сиз мейманканада конок болушуңуз керек деп калды. Коям ушул жерде эле жатып албайлыбы деп атам. Десе жок. Сиз ошол жака барып жатышыңыз керек. Силер каяктан билип калдыңар деп атамчы. Ушундай кишилер мындай эчтекени кенебеген, ойлонбогон киши да атамчы. Силер каяктан билип калдыңар? Мен бул жерде Рахман байке бул жерде Кытай деп коет. Бул жерде айылдардан бери камера коюлуп турат. Сиздин ошол границадан кирип, кайра чыгып кеткениңизге чейин сизди карап турабыз. Каяка кетти, эмне кылып атат, каякта жүрөт, ким менен жолукту. Ошондуктан сиз гостиницага барып жатышыңыз керек деп айтып калды. Анан болуптур деп ал жерден конок болуп, гостиницага барып жаттык. Анан эртеси күнү кайра Кыргызстанга келдик. Биз ошондо эме жак менен кирген элек. Алай жак менен. Эркештан менен. Чыгып атканда Казакстан жак менен чыктык. Ал жерде да бир кызык окуя. Ал жерде виза менен киргенде канча киши кирген болсоң, ошончо киши кайра чыгып кетишиң керек экен да. Виза бардыгыбызга бир эле ачылгандагы башында Союзбектин аты жазылып турат да, Союзбек Сейитказиев депчи. Чыгайын деп эле барабыз, барсак эле кытайчалап "Ниха, шинам ям ям ям" деп эле кытайчалап сүйлөп, "Нам" деп эле көрсөтүп коет. Түшүнбөйбүз же, төртөөбүз тең бири-бирибизди жалдырап карап турабыз. Гүлжайын болсо эмне деп атат дейт. Бирден эмне деп атканын билсем, мен өзүм сүйлөшөт элем го дейм. Бар сен барчы болсун деп биринчи Союз жөнөтүрөбүз. Болсун барса деле деп кыйкырып эле кайра жөнөтүрөт. Ильязды жөнөттүм, Жайнаны жөнөттүм. Түшүнбөй эле турабыз. Анан кийин котормочу табыш керек. Анан кийин ошол жерден бир орус котормочу бар экен. Кыйратып төртөөбүз тең орусчаны билбейбиз да ал жердечи. Орусга эптеп түшүндүрдүк, мындай деп атат десек, ал кытайчалап сүйлөшүп анан биринчиде турган адам келсин деп атат деди да. Себеби визада биринчи Союздун аты жазылган да. Биринчиде турган адам келсин, анан кийин чыгарам деп атат. Ой, бул жок, бул кирген эмес тияктан. Кытайга кирген эмес. Десек анан ал түшүндүрүп анан кийин компьютерден тез эле карап коюш да, өнүккөн мамлекеттерден. Ошентип чыгып келгенбиз концерт коюп. Агайдын артынан камера менен киргенден чыкканга чейин каралышы бул жөнөкөй адамдарга тиешеси жок, элдин пикирин буруп жибере турган салмактуу адамдар үчүнбү? Эми мен балким ошентип ойлоп калдым, себеби биз ар бир адамды антип карай бербесе керек. Эми ар бир адамды антип карай бербесе керек деп ойлойм, себеби биз айылда отурабыз. Айылда мен ойлобогон нерсе болду эми 5-пи, 6-бы сакчы кирип келди да. Кирип келсе, мен үчүн эми жаш баламын да, мен таң калдым да. Значит, мен ойлоп калдым ошондо сразу элечи. Атам баягы саясий интермедияларды көп жазган үчүн, ошондой мындай бир аттуу баштуу киши болгон үчүн, значит, бирдекени туура эмес сүйлөп койбосун деген ойдо карап атат окшойт деген ой болду да мендечи. Мындай бир пикир уктум, ачык, жакшы бир жооп беришиңизди суранат элем. Агай кайсы бир маселелерде бирөөлөр менен акча маселеси ортого түшүп калганда бандиттер келип чекесине тапанча такап акчаны сураганда агай Аллага таянгандыктан баатыр коркпогон эр жүрөктүн артынан менде азыр жок, кааласаңар атып койгула деген экен деп баласы Каныбек Разыковдун оозунан уктук дешти. Чынбы ушул? Астагфирулла. Мен жок. Андай такыр андай нерсе болгон эмес. Мен эч кимге андай деп дагы айткан эмесмин. Эгер сиздин жакын санаалаштарыңыз сен ушуну мага айткансың десе, эстей албайсызбы? Жок. Мен эч кимге атамын маңдайына тапанча такап
акчаны бересиң деген сөздү мен эч кимге айткан эмесмин. Мен точно билем. Же өзгөртүп айтышты, ушуга окшош бир окуя болгонбу? Эми ушуга окшош бир окуя болгон. Бул окуя ошону айткан, ал кайсы окуя? бул тапанча такаган эмес да, будачы. Кандай? Буда биз Минскийде, Минский дейм да, кесиресин эмеде Якутияга концерт койгону барганбыз. Якутияга концерт койгону барып, поезд менен барганбыз. Мен, атам, Канчайым Токоева, Гүлжайын Атаканова, Элмурат, Анипа деген кыз, алтообуз барганбыз. Ошондо поезд Нерунгри деген шаарга чейин барат экен. Адашпасам, Нерунгри болсо керек. Нерунгриден машинага олтуруп 800 километр Якутияга жол жүрөт экенсиң. Муздун үстүнөн өтөсүң, кышында барганбыз. Анан ошондо бизди Болот деген аке эле атын унутуп атам да, Боке эле кыскасы ушундай бир ага тосуп алыш керек болгон. Анан ал кечигип калып, башка бир балдар жөнөткөн. Япониядан, Владивостоктон машина алып келип аткан балдарды жөнөткөн. Анан алар бизди тосуп алмай болуп, алар бир аз кечигип калышкан. Биз ЖД вокзалдан чыкканда эле ошол жердеги таксисттер каяка деп сураган да. Якутияга дегенбиз. Анан кеттик биздин машинага отургула дегенде, жок, биздин өзүбүздүн машинабыз бар деп койгонбуз. Анан эшикке чыкпай бир 5-10 мүнөттөй отурганыбызда ошол балдар келип, бизди тосуп ала турган балдар келип, алардын машинасына отурганбыз. Отурганда эле 3-3төн бөлүнүп отурганбыз. Отурганда эле бир малда эле мен правый руль машина экен эми ал эми. Мен бул жакта отурганмын. Мен жаныма эле бир чоң джип келди да, мындай келип жаныма келип токтоду да, что машина мындай жетпей эле токтоду да. Не болуп кетти деп атам, тамашалашып атабы деп коем. Анан тияктан бир джип келди, нар жактан дагы бир 2-3 джип келди. Джиптер келип эле токтоп эле анан ичинен орустар түшүп эле мен отурган жактагы задний видти ыргыта тепти да. Тепти эле, мен вообще түшүнбөй калдым. Мен пранкпы деп коем, не болуп атат деп коем, же кино тартып атабызбы деп коем. Эми кинодон көрөсүң андай нерселер, мен өмүр көргөн эмесмин да. Мен бирөө менен мушташкан бала эмесмин өзүчү өмүрүмдө. Анан кийин эле атам түшүп эле эмне болду деп сүйлөшүп калды алар мен. Дегенде ошондо мен точно билем, ошо орус атамдын жакасынан кармап алып, силкиген точно билем да. Жакалаган. Мен атамы бирөө келип жакасынан кармаганын өмүрү көргөн эмесмин бала болупчу. Атам бирөө менен мушташканын көргөн эмесмин, атам бирөөнү сөккөнүн уккан эмесмин да менчи. Атам жакасынан кармап эле силкип эле орусчалап, эми биз беракта турабыз, укпай атам да менчи эмне деп атканынчы. Монтип атат, анан кийин эле не болду деди да атамчы. Деди эле, силер эмнеге бул машина менен кетип атасыңар? Силер мына очередьте турган машина менен кетишиңер керек деп. Кандай очередь менен турган? Ушундай, бизде закон ушундай. Силерди ким сүйлөштү деди. Анан келе тиги кыргыз акеге чалды, Болот акеге, Болот беле атын тутам. Анан кийин ал келип калды бир жактан. Келип эле, силер жөн эле ушул жерге келдик деп койбопсуңар да, бул жерде очередь менен кетет. Булар ар бир клиенттен 1000 рубльдан алат деди да. 3000 рубль экен өзү Якутияга жол кире. 2000ди таксиге берет экен, 1000 рубльден булар алат экен да. Анан мына машина менен кетесиңер деп атат да, биздин машина мененчи. Деди атам, жок, биз мына менен кетебиз деди. Анда ар бириңерге 1000 рубльдан төлөйсүңөр деди. Деди, сага ошол эле керекпи деди атам. Ооба деди, 6000 рубльди атам ошолорго карматты. Болдубу деди, болду. Отуруп кеткенбиз. Башка окуя болду? Башка атамдын маңдайына тапанча такап, акча бересиң деген мен көргөн да эмесмин, бирөөгө айткан да эмесмин. Уккан да эмесмин. Мен болгондо ошол атамдын жакасынан кармап силкигенин көргөм. Жарайт. Сиз атаңыздын өзүңүздүн апаңыз менен эмес, 3-чү аял үйүндө жашадыңыз. Эмне себеп? Жок, мен жашадым. Жок. Лидия Разыкова сиздин апаңыз эмес. Ооба. Бирок ошол үйдө чоңойдуңуз. Эми мен чоңойгондо кандай? Мен 6-класста атам биз 2-класстабы экен, же 3-класстабы экен. Бизден алыстап кеткен. Ал кезде телефон жок эми. Мен 6-же 7-класста окуп атканда
ой же 8-класс бекен атама Ошко барып, кайра атам менен мындай көбүрөөк жашаганга аракет кыла баштаганмын да. Эми баягы акыл эсиң уже таанып, чоңоюп калгансың. Ош менен Кара Сууга барып келгенди билип алгансың. Ошентип атам менен көбүрөөк жүрүп, көбүрөөк жашап ошол үйдө. Ошо 8-классыман баштап. Ошентип бир 4-5 жыл чогуу жашап калгам. Эми ал кезде суббота, воскресенье күнү Ошко келет элем атамдын жанына, кайра кетет элем. Айылда окуйм. Кайра ошентип келип мектепти бүткөнгө чейин ошентип жүрдүм. Мектепти бүтөрүм менен атам Бештапан деген кудулар тамаша тобун ачты. Ага жигиттер келди. Ошо менен эле чогуу гастролго чыгып кеттим. Ошол. Дилия эже менен мамилеңиз кандай? Аябай жакшы. Муну сурап аткан себеби агайдын 4-китеби чыгып атат. Ооба. Эртең ачылыш болот. 4-китебин эч кимиңиздерди кошпой, Дилия Аразыкова эже өзүм чыгарам деп өзү чыгарыптыр. Эмне себеп? Эми бул кошпой Неге сиздер менен чогуу чыгаралы деген жок? Эч ким сиздерден акча да алып алыптыр, өзү каржылаптыр, баарын өзү жаздырыптыр. Бул эми өзүнүн бир ушундай бир максаты бар экен эле. Мен өзүм чыгарайын ушул китепти. Каражатты да өзүм табайын. Эми бул эми бир кандай деп коет? Өзүм милдетимен кутулайын деген ой болду деп ойлойм да. Менде мындай бир жаман ой деле болгон жок. Жакшы, туура кабыл алдыңыздар. Мен өтө туура кабыл алдым. Респект Жабиров деле айтты, продюсери. Эми биз көбүнчө атам менен ушул Респект Жабиров көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк идеяларды кылып, конкурстарды дагы ушул агабыз менен, китептерди дагы ушул агабыз менен сүйлөшкөн үчүн ушудан дайыма кеңеш сурап турабыз да. Респект Жабиров айтып калды, каныбек деди. Уруксат бергиле деди. Эскерүү концерт менен конкурсту силер өткөрө бересиңер деди. Дедилер, макул дедим Респекке. Жалпы балдары эч ким каршы болгон жок. Эч ким өзү каршы болгон жокпуз. Акыркы сурообуздун чын ниет менен жооп бериңиз. Сизге тиешелүү. Агайдын эң акыркы ачкан тобунда 5 агашка. Мындан да кошумчалап койсом болобу? Болот. Бул нерсеге Дилеже өзү дагы макулдугун берди да. Ошол китебин ачылышында дагы Бишкекте китебин ачылышы болду ресторанда. Ошондо дагы айтылды, мына эми уруксат бересиз Дилеже. Мына эми балдары эскерүү концертин кылайын деп атат. Конкурсун өткөрөйүн деп атат, куудулардын конкурсун. Дегенде Дилеже деле туура түшүнүп, макул деп уруксатын берди. Бул жерде өлгөн адамдын артында калган туугандары, балдары урушканда эчтеке пайда жок деп ойлойм да менчи. Жакшылык менен эле, туура түшүнүү менен эле бүтүрсөң бүтө турган нерсе. Акыркы суроомду берейин. Агайдын акыркы ачкан 5 агашка 5 кемпир тобундагы ошонун ичинде мүчө болуп чыгармачылык менен иштеп жүргөн бир ырчы, куудул кыз сизди катуу сүйүп калыптыр. Ох. Сиз дагы аны сүйгөнсүзбү же айлажа калгансызбы? Сиздин жубайыңыз экен азыр. Чынбы ушул? Ооба, чын. Ал кезде ал кыз 10-класста окуйт эле. 1900. Топтон кетирбей жүргөн кезден үйлөндүңүз, эч жака барган жок. Жок, топтон өзүм кетиргенмин. Себеп сүйүүчү? Себеби ал келген 10-класста окуйт эле, Бишкекте тайкесинин үйүндө бала карап жүргөн экен каникулда. Анан кийин эле бизде Кундуз деген кыз иштеген. Ошол Кундуз айтып калды, каныбек бир кыз группага келем деп атат. Ошол кызды ала кетейличи Сокулукка деди. Макул дедим. Анан аябай көбүрөөк күтүп калдык. Анан Кундузга айттым, сен өзүң эле алып барчы дедим. Мен кечке эле күттүрө беремин дедим. Кийим ал кыз дедим өзү. Кудул болгусу келсе барат өзү дедим. Мен алып барышым керекпи деп өзүм жаш баласын дедим. Десем Кундуз макул деп калды, өзү алып барды. Анан кийин эле Кеша деген жигит, көлдүк жигит келип эле Каныбек байке бир суп-сулуу кыз келди, көрөсүзбү, жүрбөйсүзбү деди. Эмне кылайын эми сулуу кыз болсо десем, жүрсөңүз деп эле анан кийин раздевалкага алып кирди. Кирсем эле, эми чындап эле 10-класста окуган, капкара болуп көздөрүн боеп алган кыз отуруптур да. Анан
салмаспы деп койдум да. Салмачылык дедим. Болду, ошо менен эле ошондо эле сүйүп калганмынбы же ошондо мени сүйүп калганбы? Кыскасы ошентип анан кийин бир ай өтүп калды арадан. Анан мен айттым ачык элечи. Мен сени алсам мага турмушка чыгасың дедим да. 10 классында. 10 классында эле. Десем ал дагы сразу эле ооба деди. Деди анда группадан кет дедим. Десем макул деди. Эртеси күнү атама кирип эле агай мен иштей албайт экенмин, мен кетишим керек деди. Деди атам эмне болду деди. Апамдар чакырып атат ушундай. Макул деди. Анан Шергази ороп алып аны жеткирип келди эмеге, стоянкага алып барып келди Бишкекте элек да. Болду, ошо менен жүрүп ал кызды унутуп калдым алам дегенмичи. 10 класста окуйт эдим, жүрүп анан кийин 11 класс анан атам айтып калды, сен үйлөнбөйсүңбү деди. Кыз таппайсыңбы, үйлөнбөйсүңбү деди. Анан кыз таптым дедим. Ким деди? Жанагы Айзада деген кыз да группада деди. Эртерээк койсоң ошондой эле алып калмак экенбиз да аны. Деп анан ошентип баш кошуп жашап келатабыз. 3 уулум бар. Демек, сизди биринчи сүйүп калганы чын. Сүйгөн окшойт. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Убактыбыз да 1 саатка таяп калды окшойт. Келип ушундай аз убактыңыз жок кезде агайдын чыгармачылык кечеси менен жүгүрүп жүргөн экенсиз. Артыңыздан кубалап жүрүп, келбедиңиз болбойт деп жүрүп чакырып алдык. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Бир-эки ооз эркин. Кыргыз элиме дебейин, кыргызстандык жалпы жашоочуларга жакшы жашоо каалайм, жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин, токчулукта, жакшы күндөрдө кезигип жүрө берейли. 6 декабрь атамдын күйөрмандары филармонияда Бишкекте эскерүү концерти болот, келип көрүп кетсеңиздер болот. Урматтуу достор, ушу менен эфир аягына чыкты. Сөзсүз каналга катталыңыздар, бизди колдоңуздар. Кийинкиде кимди чакыралы, кайсы конокту комментарийга жазыңыздар. Аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.